акыл менен акча которуу же канткенде бир маянаны комиссияларга таштап койбош керек. Элестетип эле көрсөңүз, бир ай бою баш көтөрбөй иштеп, тамак аштан өнөмдө отуруп чогулткан акчаңызды үйгө которгондо акча кемип барды. Которулган акчанын бир бөлүгү комиссия үчүн кармалса, калган бөлүгү валюта курсунун айынан такыр эле жок болуп калды. Мынтип отуруп, бир жылда өзүңүздүн маянаңыздын жартысын жоготуп коюшуңуз мүмкүн. Бул сабакта биз байкалар, байкалбас өзгөчөлүктөр жөнүндө айтып беребиз. Эгерде акча которуу системаларын колдонуп жүрсөңүз, анда комиссияларга көңүл бурушуңуз керек. Эгерде комиссия 0% түссө, анда акча которуу системалары алмаштыруу курсунан акча жасап жаткан болот. Мекениңизге акча жөнөтүп жатканда, акчанын улуттук валютадагы акыркы суммасына көңүл буруңуз. Дагы бир жолу бар. Ар кандай банктардын мобилдик тиркемелерин колдонсоңуз болот. Бул кыйла эле тез жана ыңгайлуу жол. Акчаны котороордун алдында бул функцияны кайсыл мобилдик тиркеме жана кайсыл банк аттараларын текшерип алыңыз. Эгерде Түркияда жүрсөңүз, анда ар кандай системаларды колдонсоңуз болот. Алардын бири UPT системасы. Ал эми Түштүк Кореяда i9Pay сыяктуу тиркемелерди колдонсоңуз ыңгайлуу. Иштеп тапкан акчаңызды автобустун айдоочулары же тааныштар аркылуу берип жибербеңиз. Эгерде аларды жолдон тоноп кетсе же алар өздөрү жоголуп кетсе, сизге бул акчаны эч ким кайтарып бербейт. Расмий гана текшерилген системаларды колдонуңуз.